1979 жылы 3 июлда Кыргыз ССРнын Ички иштер министринин буйругу менен Фрунзе шаарында милициянын кайгылуу күзөт кызмат батальону түзүлгөн. Ошол жылдар аралыгында өлкөнүн турмушунда бир катар өзгөрүүлөрдү башынан кечирген. Бирок ага карабастан Бишкек шаарынын көчөлөрүндө коомдук тартипти сактоону камсыздоо боюнча өз кызматын улантууда. Бишкек шаары өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына элдин саны дагы өтө көбөйүп 1,5 миллиондон ашып калды. Ушунун бир коомдук коопсуздук сактоо боюнча дагы 500 кызматкердин саны менен бүгүн ар бир райондо 100дөн кызматкер кызмат өтүп атышат. Алардын эмесин дагы жумушун да айтып кетишибиз керек. Эң негизгиси булар коомдук коопсуздук сактоодо, элдер көбөй салып аткан жерлерде, парктарда, скверлерде жана ошондой эле торговый центрлардын жанында кечки саат 8ден түнкү саат элдер эс алып 2ге чейин, 3кө чейин кызмат өтүп атышат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызмат полкунун түзүлгөндүгүнүн 45 жылдыгына карата кызматтык милдеттерин абийирдүүлүк менен аткаргандыгы үчүн Ички иштер министринин буйругу менен полктун кызматкерлери ар кандай медалдар жана төш белгилер менен сыйланышты. Ошондой эле бир катар кызматкерлерге алкыш жарыяланды. Негизи өзүм бала чагыман эңсеп келген кызматым болчу. Кудай буруп 2023 жылдын декабрь айынан баштап кирип кызмат өтөп келатам. Кызматыбыз оор десем да жаңылышпайм. Ар кандай учурлар болот, ар кандай ситуациялар болот. Жумушка келгенде биз бүгүнкү күнүбүз кандай өтөт айта албайбыз, билбейбиз. Кандай кырдаал болот. Жумуштун оор жагы да бар, жеңил жагы да бар. Ошондой эле Бишкек шаарынын транспорт, жол инфраструктурасы жана санариптештирүү боюнча вице-мэри Жамалбек Ирсалиев кесиптик майрам менен куттуктап 10 автобустун ачкычын тапшырды. Бишкек шаардык мэриясынын атынан ошол 10 автобусту бөлүп берген элек. Азыр Айбек Жанышбековичтин атынан баарын куттуктап, ушул бүгүнкү майрам менен майрамдык маанайын бөлүшөлү деп келдик. Негизгисинен шаарыбыз үчүн, элибиздин бейпилдиги үчүн ак кызмат кылып аткан ушул Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жалпы кызматкерлерине чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдирүү менен бирге бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. 2019 жылы декабрь айында штаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу милициянын кайгылуу күзөт кызмат полку жоюлган. 2023 жылдын 31 майында Ички иштер министринин буйругу менен 501 штаттык бирдик менен милициянын кайгылуу күзөт кызмат полку түзүлгөн. Учурда Бишкек шаарынын көчөлөрүндө жарандардын коопсуздугун, коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматтык милдеттерин аткарып келет. Эрмек Үрөнкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.